Бул эмне кылганыңар? Таштайбы, бул менин укугум. Айлык дабылкананы тазалайсың да. Сен сүребеген, сен апаң анам менен керек кызы чоңмун. Сен сүрөйбү, бул менин укугум. Ayşema buyur karança java da. Sanaysan. Da karança давай. Evet. Karançmay başlandı. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Бул эмне көрүнүш? Болду, токтотуңар. Ар ким өзүнүн алдын тазаласын, тез. Ар ким өзүнүн алдын тазалап болдубу? О, аркадагы Айбек. Неге алдың тазалап айтасың? О, Айбек, уктап жатабы? Агай, эмне уктап атасың? Ал түнү менен телефон көрүп жатыр. Түнү менен телефон көрөт? Агай, мен кагаз алганда милдеттүү эмесмин, башкасын айтпайсызбы? Алдыңды тазалап койсоң эч нерсе болбойт да. Башкасын айтып мен албайм. Милдеттүү болбосоң дагы тазалап койсоң эч нерсе болбойт сага. Керек болсо өзүңүз алып алың. Агай karança siliyorsun. Керек болсо сен келип алып ал. Болду, урушпагыла. Ана бул кагаздан ким эмне көрүп атат? Агай, бул таштанды да. Бул биз аткан карда. Агай, мен жазууларды көрүп жатам. Бул чыйылган клеткаларды. Агай, бул бурушкан кагаз да. Болдубу? Ошону эле көрдүңөрбү? Негизи бул нерседен биз башка нерсени көрүшүбүз керек. Качандыр бир дарак болгондугун. Дарактарды болсо токойчулар кыркышып, эмгек кылышып, атайын заводко тапшырып, заводдо болсо силердин билим алышыңар үчүн дептерлерди даярдашып, ал дептерлерди дүкөндөргө тапшырышып, дүкөндөн болсо силердин жакындарыңар, ата-энеңер, үйүңөрдөгүлөр таң эрте менен уйкусунан кетишип, тээ алыскы өлкөлөрдө же болбосо өзүбүздүн өлкөбүздө пешене тер төгүшүп, атайын силер үчүн каражат топтоп, билим алышыңарга шарт түзүп жаткандыгын билесиңерби? Эгерде кенебестик кылып, ашыкча коротуп, дептерлерди жыртып айрый берсек, анда алар дагы да көбүрөөк пешене тер төгүүгө туура келет. Айтас агай, биз ал жагын ойлоп турбуз. Ошондуктан биз эң жөнөкөй майдан нерселерге да көңүл бурушубуз керек. Ысырапкор болбошу керек. Түшүнүңөрбү балдар? Агай, мен деле түшүндүм. Атам деле Россияда оңойчулук менен иштеп жүргөн жок. Атам батыраак келишин каалайм. Азаматсың Айбек, сен дагы акылдуу баласың. Укугум деп өзүмчүлүк кылбастан. Өзгөнү да сыйлай биле жүрүңүз. Өнүккөн деп бөтөн элге суктанбай. Улууга урмат, кечүүгө ызат кылыңыз. Бабалардан калган мурат салтыбыз. Улуу кыргыз. Нартуулугун сактайлы.